Бекмамат Осмонов атындагы Жалал-Абад мамлекеттик университети, Жалал-Абад колледжи. Экономикалык жана укуктануу бөлүмүнүн тарых предметинин окутуучусу Тайшынова Тургуль Казыхановна. Кыргызстан тарыхы Жалал-Абад колледжинин 2 курсунун студенттери үчүн. Лекциялык сабактын темасы Кыргызстан улуу ата мекендик согуш мезгилинде 1941-1945 жылдары. Сабактын планы: 1. Кыргызстандык жөкерлердин улуу ата мекендик согуштагы эрдиктери. 2. Тылдагы күчүрмөн эмгек. 3. Бүлүнгөн эл чарбасын калыбына келтирүү жана өнүктүрүү 1946-1964 жылдары. Көтүлүүчү натыйжалары: Кыргызстандык жөкерлердин улуу ата мекендик согуштагы эрдиктери жөнүндө эссей жаза алышат. Согуш майданындагы жана тылдагы күчүрмөн эмгекти салыштырышат. Бүлүнгөн эл чарбасынын калыбына келишин жана өнүгүшүн 1946-1964 жылдары хронологиялык таблица аркылуу көрсөтүп беришет. Кыргызстан улуу ата мекендик согуш мезгилинде 1941 жылдын 22 июнда фашисттик Германия Советтер Союзуна кол салып, Совет эли үчүн улуу ата мекендик согуш башталган. Кыргызстандык жөкерлер да башка советтик жөкерлер сыяктуу эле согушка аттанышкан. Согуштун бир ай кармашында эле советтик жөкерлер эрдиктин үлгүсүн көрсөтүшкөн. Биринчи жерин коргодо кыргызстандык Фурцевда жаңы аябай кармашкан. Кавказ үчүн салгылашта Акын Садырбаев душмандын 16 гранатасын тосуп алып, аларды кайра душманга ыргыткан. Дайыр Асанов, Калайнур Рустембеков, Исмаилбек Таранчиев, Талгат Бегелдинов жана башка батырларды эч ким эч качан унутпайт. Кыргызстандан барган жөкерлер фронттун бардык тармактарында жаңы аябай салгылашып, унутулгус эрдиктерди көрсөтүшкөн. Кыргызстандан 380 жөкер катышкан. 76 жөкер Советтер Союзунун баатыры деген намга татыктуу болушкан. Легендарлуу 28 Панфиловчу. Кыргызстан менен Казакстандын мемлекетчилигинен турган 316 аткычтар дивизиясы түзүлүп, бул дивизияга Кыргызстандын аскер комиссары Иван Васильевич Панфилов командачылык кылган. Дивизия көп улутунун өкүлдөрүнөн уралган. Жөкерлер 1941 жылы Москваны коргодо өзүнүн 4 эсе күчтүү чабуулду токтотот. 28 жөкерге Советтер Союзунун баатыры деген нам берилген. Алардын ичинен кыргызстандык Дүйшөнкул Шубоков, Николай Ананеев, Григорий Конкин жана башкалар болгон. Бул дивизиянын эрдиктери эч качан унутулбайт. Темабыздын биринчи бөлүгү кыргызстандык жөкерлердин улуу ата мекендик согуштагы эрдиктери. Николай Михайлович Дмитриев, советтик армиянын майору, улуу ата мекендик согуштун катышуучусу, Советтер Союзунун баатыры. 1917 жылы 10 декабрда Каракол шаарында туулган. Кыргызстандан биринчи болуп Советтер Союзунун баатыры деген намын алган. 1981 жылы 10 декабрда Орусиянын Саран шаарында дүйнөдө кайткан. Иван Васильевич Панфилов, советтик аскер ишмери, генерал-майор, Советтер Союзунун баатыры, Ленин ордени,
жана Кызыл Жылдыз ордени менен сыйланган. Легендарлуу 316 аткычтар дивизиясынын командири. Ал батырларча курман болгондон кийин анын ысымы өзүнүн дивизиясына ыйгарылган. Бул дивизиянын ар бир жокери унутулгус ээликтерди көрсөтүшкөн. 1893 жылы 1-январда Орусиянын Петров шаарында туулган. 1941 жылы 18 ноябрда Орусиянын Гуськово кыштагынын жанында курман болгон. Ишенкул Шопоков, Панфиловчы, Батыш аскердик фронтунун 316 аткычтар дивизиясынын жоокери, Советтер Союзунун баатыры, Москваны коргоодогу салгылашта душмандын танкаларын жок кылуу менен бирге өзүдө курман болгон. 1915 жылы 19 майда Кыргызстандын Чүй областында туулган. 1941 жылы 16 ноябрда Орусиянын Дубосеково кыштагынын жанында курман болгон. Чолпонбай Телебердиев, Кызыл аскер, Советтер Союзунун баатыры, Воронеждин түштүк жагында Дон дарыясынын жээгиндеги согушта 1942 жылы 6 августта душмандын сотунун көкүрөгү менен жаап, өлбөс өчпөс эрдик көрсөткөн. 1922 жылы 13 апрелде Кыргызстандын Талас областында туулган. 1942 жылы 6 августта Орусиянын Селимное деген жеринде курман болгон. Эскери мүнөттөрү. Жогоруда айтылып кеткен Советтер Союзунун баатырларынын катарында эле кыргызстандык жокерлерди эскерүү. Темабыздын экинчи бөлүгү тылдагы күжүрмөн эмгек. Керимбек Шопокова. Кыргыздар мурда эч өстүрүп көрбөгөн кызылча өстүрүп далада иштеген. 1941 жылы өзүнчө колхоздук звено түзүп, ага өзү башчылык кылып эмгектенүүгө өткөн. Ал башкарган звено кант кызылчасынан жыл сайын жогорку түшүм жыйнап алган. Кандуу согуштун кардуу жылдарында моралдык туруктуулуктун жана жан аябастыктын үлгүсүн көрсөткөн эмгек адамы, социалисттик эмгектин баатыры Дүйшөнкул Шопоковдун жубайы. Кайназарова Зуракан 1902 жылы 18 июнда Чүй областынын Сокулук районундагы Берек айылында туулган. Согуш жылдары колхоздо эмгектенген. Кайназарова кызылча менен 1935 жылдан баштап алектене баштайт. Убагында көрсөткүчтү 2 эсеге жогорулатып, 1 гектар жерден 103 тонна түшүм алып, дүйнөлүк рекорд койгон. Социалисттик эмгектин 2 жолку баатыры,
Ленин орденине Сагынбаева Терегей Нарын областынын Кочкор районундагы 1902 жылы туулган. Ал кыргыз аялдарынын ишинин алгачкыларынан болуп, тайманбастан колуна таяк алып, кыштагы ызгадуу борунго, жаздын нөшөрлөгөн жамгырына туруштук берип, өзү баштаган чыгырды улам айырлатып, бир топ ийгиликтерге жараткан. Ар бир ийгиликтен 7,2 килограммдан жүн кыркып алып, мамлекетке ар бир ийгиликтин салмагы 76 килограммдан эт тапшырган. Социалисттик эмгектин баатыры Ленин ордени менен сыйланган. Темабыздын 3 бөлүгү бүлүнгөн чарпасын калыбына келтирүү жана өнүктүрүү 1946-1964 жылдары. Согуштан кийинки Кыргызстандагы ишканаларда тынчтык турмушка керектүү продукциялар өндүрүлө баштаган. Ишканаларда 8 сааттык күн эмгек үлгүлөрү калыбына келтирилген. 1946 жылы 5 жылдык план иштелип чыгарылган. Согуштан кийинки мезгилде Кыргызстандын айыл чарбасын өнүктүрүү жакшы жолго коюлган. 5 жылдыкта малдын башы көбөйтүлө баштаган. Ошондой эле кызылча, бакта өстүрүүгө өзгөчө көңүл бөлүнгөн. Колхоздорго эркиндик берилген. Планды аткаргандан кийин калган продукцияларды базарларда эркин сатууга уруксат берилген. Натыйжада 1950 жылдары Кыргызстандын экономикасы бир кыйла жогорулаган. 1957 жылы Кыргызстандын айыл чарбасынын жетишкендиги үчүн Кыргызстан Ленин ордени менен сыйланган. Айыл чарба өндүрүшүнүн көтөрүүдөгү эмгеги үчүн Зууракан Кайназарова, Өлмүсхан Атабекова, Кайтахун Таширов экинчи жолу социалисттик эмгектин баатыры деген наам алышкан. Илим чөйрөсүнө, маданиятка жакшы көңүл бөлүнө баштаган. 1980 жылы 10 класска чейинки билим алып киргизилген. 1954 жылы Кыргыз ССР Билимдер академиясы ачылган. 1954 жылы Политехникалык институт, ал 1955 жылы Дене тарбия институту ачылып иштей башташкан. Сабакты жыйынтыктоо. Студенттерге бул ата мекендик согуштагы кыргыз жөкерлеринин эркектерин ата мекенде жандиги менен кызмат кылгандыгы жөнүндө кеңири маалымат берилди. Согуш учурунда тылда эмгектенген эмгек күчөрмөндөрүнүн иштерине анализ берилди. Жаштарды мекенчилдикке, өз мекен көздүн кайрегинде сактоого, ата мекенге кызмат кылууга үндөгө аракет жасадык. Тапшырма. Улуу ата мекендик согушка катышкан баатырлар, алардын эрдиктери боюнча слайдтар түзүп келүү. Кыргызстандык таянчсыз болгон баатыр жоокерлер боюнча маалыматтар жана сүрөттөр топтоо. Быйыл улуу жеңишке 75 жыл болот. Ата мекен үчүн, урпактардын жаркын келечеги үчүн жан беришкен ата-бабаларыбызды эскерип, жаркын элестерине таасим этебиз. 1 мүнөттүк эскерүү.
Сиздерди улуу жеңиштин 75 жылдыгы менен куттуктаймын. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.